Assalamu alaikum. Salamatsızbı? Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Atım Bakıt, men analitik blogermin. Bizning kanalda siz geosiyasat, tarix, ekonomika jana turmushdagi bizning jashobimizga ta'sir etgan arg'anday orchunduu okuyalar boyuncha süyleyibиz. Bugungi taldoobimizning özögi Orus-Ukraina sog'ushi 2-dünyölük sog'ushtun ulandısı deb ataladi. Albatta kimdir birөө taң kalishi mumkin. Kantip ошол 20-кылымдагы 1945-жылы бүткөн 2-dünyölük согуш менен азыркы Орус-Украина согушунун байланышы болушу мүмкүн деп. Эмесе тарыхка бир аз көз чапта жүгүртөйлү артына карай. 1945-жылы согуш, улуу ата мекендик согуш биздин мамлекет үчүн биздин мына чоң аталарыбыз катышкан дүйнөлүк согуш, бүт планета катышкан аяктады 45-жылы. Социалисттик лагердин башында турган Советтер Союзу албетте жеңип чыкты. Ошол жеңиштен кийин бир топ чыгыш Европа мамлекеттери социалисттик багытты карманышты. Ошол эле Румыния, Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия деген сыяктуу. Ошол мамлекеттер бир тарап, анан батыштын, либералдуу батыштын саясатын карманган экинчи тарап өзүнчө бир лагерь болуп калды. 1949-жылы 4-апрелде Түндүк Атлантика келишими уюму деген Брюсселде штаб-квартирасы чоң бир эл аралык согуштук коргонуу уюму пайда болду. Булар өзүнүн доктринасында биз коргонуу доктринасын колдонобуз дешет. Биз өзүбүз эч качан башка мамлекеттин аймагына согуш ачып кирбейбиз дешет. Эми ал кезде ошондой устав болгон. Аны өзүңүздөр билесиңер. Кийинки Югославия, Сербия, мына кечээки күнгө эле Венесуэладагы окуяларды дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Мына ошондой доктрина менен 12 батыш мамлекети, ириде башында АКШ, Америка Кошмо Штаттары, Канада, Улуу Британия, Бельгия, Испания, мына ушулар турган бир топ, кечиресиздер, Испания кийин кошулган буларга. Бир топ мамлекеттер бириккен ушундай Түндүк Атлантика келишими уюму пайда болду. Мына азыр биз дагы ОДКБ деген сыяктуу да, жамааттык коопсуздук келишими деген сыяктуу бир топ ири мамлекеттерден турган НАТО уюму пайда болду. Эми ошол НАТО уюму пайда болгондо Советтер Союзу албетте кандай көз карашта болду? Советтер Союзу, социалисттик Советтер Союзунун ошол артынан ээрчиген социалисттик лагердеги мамлекеттер кандай бир кооптуулук жаралды. Бир мындай ал кезде эл аралык келишимдер болгон. Европа коопсуздугу, бири-бирибизге согуш ачпайбыз, анан мындай деген. Ошол нерселерге ишенип эле мындай тынчтык НАТО уюмуна жооп иретинде уюм бир топ жылга чейин болгон жок да. Бирок 1955-жылы май айында Батыш Германия, ФРГ ошол согуштан кийин 3кө бөлүнүп кеткен. ФРГ, ГДР, Чыгыш Германия, анын ортосунда Батыш Берлин деген кичинекей анклав сыяктуу, Ватикан сыяктуу бир кичинекей аймактагы, ошол капиталисттик багыттагы бир өздөрүнчө бир кичинекей мамлекет болгон да. Мына ошол 1955-жылы Батыш Германия, мындайча айтканда ФРГ НАТОго мүчө болуп калат да. НАТОго мүчө болгондо бул абдан мындай социалисттик лагердеги мамлекеттерди аябай кооптондурган. Анткени ал Батыш Германиянын мүчө болушу Чыгыш Германия менен чектелишкен, кооптуу болуп тургандыктан 14-майда чукул чогулушуп, ошол социалисттик лагердеги мамлекеттер дагы Варшава келишимин, Полшанын борбору Варшава шаарында 14-майда Варшава келишими уюмун түзүштү. Варшава келишими ошол НАТОго мындайча айтканда жооп болду да. Дүйнө эки чоң согуштук блокко бөлүндү. Бир жагынан НАТО, экинчи жагынан Варшава келишими. Мен өзүм 1988-1990 азыркы Тивер мурдагы Калинин шаарында Георгий Константинович Жуков атындагы Абадан коргонуу академиясында кызмат кылгам армияда.
Ошол армияда ошол Варшава келишиминен келген офицерлер окушчу да. Майор, подполковник деген чоң чиндеги офицерлер окуйт эле абадан коргонуу боюнча. Мен ошол жерде Варшава келишимине кирген мамлекеттердин офицерлерин өз көзүм менен көргөм. Ал гана эмес, Вьетнам, Куба, ушул сыяктуу социалисттик багыттагы мамлекеттердин дагы офицерлери окушкан да. Мына ошондой чоң экиге бөлүнүү болуп турган. Ошентип баарын баштаган ошол Германия болуп жатат да. Германия эгерде ошол НАТОго мүчө болбогондо балким Варшава келишими түзүлбөй кала беле же түзүлсө дагы кийинчерээк түзүлмөкпү, айтор ошентип баягы милитаристтик болбойбуз деген убадаларды бузушуп, Батыш Германия эмне болуп калды? НАТОго мүчө болду. Анын натыйжасында Варшава келишими келип чыкты. Тирешүү күч ала баштады. Мындайча айтканда, холодная война деп коет эле. Ошол кездеки мына биздин муун аябай жакшы билип калды. Ошол холодная война убагында дагы эми биз 1990-жылга чейинки период ошол мезгилди карап көрөлү. Мен мына жазып алдым эле. Холодная война мезгилинде Греция, Түркия, ФРГ, Испания. Испания 1982-жылы, ал эми Греция менен Түркия болсо 1952-жылы киришкен да, жанакы ФРГга чейин. Ошентип этап менен НАТОго мүчө мамлекеттер кире башташты. Анан ошол кезде 1990-жылы мен ошол армияны бүтүп жаткан мезгилдерде эки Германия, мындайча айтканда эки эмес, 3 Германия деп койсок дагы болот да, биригип чоң азыркы ФРГга биригишти. ГДР деген мамлекет жок болду, Батыш Берлин жок болду, баардыгы биригип туруп ФРГга кирип кетишти да. Бул биригүү аябай эл аралык сүйлөшүүлөр, айрыкча батыш мамлекеттери, капиталисттик мамлекеттер ошол кездеки кайра курабыз, жаңыланабыз деп жаткан Советтер Союзунун лидери Горбачев менен сүйлөшүүлөр боло баштады да. Горбачев болсо биз ускорение, тезденүүбүз керек, кайра куруубуз керек, тез өнүгүүбүз керек деп бир ушундай нерселерди кылып, магазиндерибизде эчтеке жок, бир ушундай бир кыйынчылык заман болуп кеткен да. Аны мына биздин курактагылар билет, ошол 90-жылдардагылар. Менин так ошол студенттик күндөрүмө дагы туш келет 90-жылдар. Мына ошондой кездерде Горбачевко Американын госсекретары, мындайча айтканда баягы госсекретарь, мамлекеттик катчысы Джеймс Бейкер, господин Джеймс Бейкер мынтип айтат: сиз уруксат бериңиз, ушу социалисттик мамлекеттер дагы уруксат берсин, ГДР менен ФРГ кошулсун. Биз чыгышты көздөй бир дүйүм дагы, бир кадам дагы мындай жылбайбыз. Эркекче сөз дегендей болду да, мындай убадасын беришти. Эми бул эл аралык мындай келишимдерде чоң державалардын, чоң үлкөн саясатчыларынын берген убадасы дагы кандайдыр бир юридикалык күчкө ээ болгон экен да. Бирок булар юридикалык жактан мындай тактап, формулировкалап, ушундай 1 метр дагы жылбайт, ушундай убада деген нерсе болгон эмес да. Ал кезде Советтер Союзу болгон. Советтер Союзунун 1 жылдайын урап калышы эч кимдин түшүнө да кирген эмес да. Мындай референдумдар болгон, Советтер Союзун сактап калабыз анан тигиндей мындай деп. Бирок 1991-жылы 26-декабрда Советтер Союзу деген мамлекет мындайча айтканда географиялык дүйнөлүк картадан жок болду. Анын ордуна СНГ деген уюм түзүлдү. Формалдуу көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги. Мына азыркы биз СНГ. Мында баардыгы бирине бири көз карандысыз ушундай мамлекеттер пайда болуп калды. Баягы Варшава келишими дагы ошол СССР жоголгондон кийин жоголуп кетти. Ошол 90-жылдардагы убада толук түрдө 9 жыл сакталып турду. 1999-жылга чейин. 1999-жылы Чехия, Польша, Венгрия 3 мамлекет ошол мурдакы социалисттик лагердеги Чехословакия экиге бөлүнүп кеткен, Словакия жана Чехия болуп. Чехия, Польша, Венгрия 1999-жылы 1 дүйүм
çıkışka gözдөй жылбайбыз деген сөзгө карабастан NATO'ga Түндүк Атлантика келишими уюмуна мүчө болушту мындайча айтканда. Эми капиталисттик, ошол либералдык батыш мамлекеттери эмне дейт? Бул дейт ар бир суверендүү мамлекеттин өзүнүн иши. Биздин баягыда берген убада бул чыгыш мамлекеттеринин баарына эмес. Биз ошол чыгыш Германиянын аймагына гана согуштук куралдарды жөнөтпөйбүз дегенбиз. Ал нерсе чыгыш Германия жок болду, Советтер Союзу жок болду. Ар бир мамлекет каалаганын кылат деп аргумент айтышат да. Орустар болсо силер ошондо убада бергенсиңер Германия кошулуп жатканда деген эң бир мындай ажырымдын баягы чындык, орус чындыгы менен батыш чындыгынын экөөнүн ажырымы ошол 90-жылдагы Германия кошулгандагы Джеймс Бейкер жана башка ошол батыш саясатчыларынын берген убадасына карманышат да. Силер убадага турган жоксуңар, мына чыгып келе жатасыңар. 1999-жылы 3 мамлекет болсо, 2004-жылы 7 мамлекет ал катарга кошулду. 7 мамлекет кошулганда дагы кечиресиздер, Россиянын жакынкы жанындагы Латвия, Литва, Эстония деген мамлекеттер, Словения, Словакия, ошондой эле дагы кайсы мамлекеттер? Словакия, мен азыр унутуп атам, үчүнчүсү. Словения, Словакия, Болгария, Румыния. Ушул мамлекеттер кошулган 7 мамлекет кошулуп кетти да. Көрдүңүздөрбү канча 2004-жылы дагы кошулду. 2020-жылы дагы башка мамлекеттер кошулуп, дагы 14 мамлекет кошулду. 2020-жылдан кийин билесиңер, 23-жылы Финляндия, 24-жылы Швеция кошулуп, Түркия бир топ каршылык көрсөтүп турушту, бирок Швеция дагы акырында кошулуп, ошентип НАТО Орусиянын тыкыр аймагына кирип келишти. Албетте Швеция менен Финляндияны булар баягы Украина менен Орусия согушкандан кийин кирдик, коопсуздук боюнча деп айтып атышат. Бирок бул Орусиянын аймагына чукул кирип келүү болду да. Орусия өзүнүн коопсуздугу, Орусия эми ошол кездеги Советтер Союзунун юридикалык мураскору болуп эсептелет. Ондо Советтер Союзунун ордун алган, ядролук чамадан ошол Советтер Союзунан орустарга өткөн, өздөрүн ошол бул мындайча айтканда Советтер Союзу жеңилген жок. Алар мындай юридикалык жактан капитуляция болуп, тигилерге баш ийип, силердин айтканыңар боло берет, биз эми мындан кийин укугубуз жок деген андай нерсе болгон жок. Ал жөн эле таркап кетти ошол ички таасирлердин айынан. Ошондуктан орустар саясий, юридикалык мураскер катары силер Советтер Союзуна берген убадаларды бузуп, чыгышты көздөй келе жатасыңар. Бул биздин жеке коопсуздугубуз деген аргументти айтып жатышат да. Чынында Орусия абдан чоң мамлекет. Булардын аймагын коргош үчүн көптөгөн аскерлер, көптөгөн куралдар керек. Ар бир жакындап келе жаткан кооптуу нерселерге булар дагы өзүнүн контр аргументтерин, сактануу инстинкттерин көрүшөт да. Албетте кээ бири ойлошу мүмкүн, Орусиянын аймагы көп, анан эмне себептен тияка бара жатат деп. Албетте Орусияга эч качан батыш мамлекеттер айткандай алар Польшаны басып алайын, анан Эстонияны басып алайын, анан тигини басып алайын деген деле максаттары жок болуш керек. Анткени аларды басып алган деле согуш кайра күчөйт, алардын эли буларды туура кабыл албайт баскынчылар деп, аны орус саясатчылар, орус башчылары абдан сонун эле көрүп турат. Булардын негизги максаты коопсуздугун коргоо, өзүнүн ошол коопсуздугун. Эмне себептен Крым Орусияга караганда дүйнө коомчулугу мынчалык реакция кылбады? Кээ бирөөлөр муну аннексиялап алышты деди. Орусия болсо алар өздөрү референдум жолу менен алды деди. Канткенде дагы ошол Крымды алганда азыркы эле Путиндин аброй зоболосу бир топ көтөрүлгөн. Анткени олку солку ынтымагы жок. Бири батышты, бири чыгышты караган Украинанын мындай саясаты көпчүлүк мындай
ошол кезде батышка кетип аткан газ куурларын бекитишип, башка болушуп, өздөрүн башкара албай, мындай ызы чуу батыш мамлекеттерине деле жакпагандыктан мындай өтө эле катуу реакция кылынган жок да. Бир санкциялар болду, башкалар болду. Бир нече сүйлөшүүлөр болуп атты орустар тарабынан. Орустар албетте өз кызыкчылыгын көздөштү. Донецкий, Луганский булар чыныгы бир орустар жашаган аймак. Мен ошол донецкийлик жигиттер менен армияда кызмат кылганмын. Орусча сүйлөнгөн, орусча ойлонгон калк жашайт да ал жерде. Анан батыш Украина жак болсо бүт эле ушундай улутчулдук болуп, ошол кечээги күнкү экинчи дүйнөлүк согушта немецтер тарап болгон Бандера жана башка адамдарды улуттук баатырга айлантырышып, улутчулдук саясат абдан күч алып кетти да, абдан күч алып кетти. Орус тилине бир уруксат бербейбиз, орус тилиндеги басылмалар жок болсун деп ошол орусча ойлонгон адамдардын мындайча айтканда жүрөгүнө бир мындай каршылык көрсөткөндөй таасирлер болуп жатты. Бул албетте чоң Украина бизден бир нече эсе калкы көп чоң мамлекет, билимдүү, технология өнүккөн, бир ушундай алдыңкы Европанын ортосунда жайланышкан, ошол Орусия менен Европанын буфердик зонасына айланган мамлекет эле да. Орусия үчүн Европаны колдон чыгаруу, жиберүү бул Орусиянын улуу державабыз деген ишенимине дагы катуу шек келтире турган нерсе. Булардын улуттук бир мындай кызыкчылыгы, коопсуздук үчүн күрөшү деп койсок туура болот эле да. Ошондуктан ошол экинчи дүйнөлүк согуштун уландысы деп эмне себептен карап жатабыз? Биз ошондуктан айтып жатабыз. Ошол Германиянын ошол биригүүсүнөн келип чыгып атат. Ошол Германиянын ошол НАТОго мүчө болуп, ошол Германиянын кечээ эле эч кандай милитаристтик болбойбуз дегенден кийинки нерселерден кийин кайра ошол батыш тарапты карап милитари болуп кеткендигинин айынан согуштун кайра бир оту чыгып жатат да. Муну бардыгы мыкты түшүнүп турушат. Бирок мындай батыштын өзүндө дагы аябай бирине бири мындай кандай деп койсок экен, экономикалык каттуу күрөш жүрүп жатат да. Батыш ошол азыркы чоң Германия менен Орусиянын дагы мамилелери абдан жакшы болгон. Чоң газ куурлары Германияга өтүп турган. Бул болсо ошол эле батыш мамлекеттер, ошол эле АКШ башында турган ошол чоң бир үлкөн капиталисттерге, бул жерде чоң мега корпорациялар иштейт, чоң кызыкчылыктар бар, миллиардер, триллиардерлер бар. Ошолорго Орусиянын газы ошол немистерге бара жаткандыгы жаккан жок. Албетте ошентип чыңалтып отуруп, саясат жүргүзүп отурушуп, ушул нерсенин келип чыкканына себеп болушту да. Мына азыркы кезде Трамп бийликке келип, эми эмне кылсаңар батыш мамлекеттери өзүңөр согушуп, өзүңөр жеңе бергиле деп, ал өз кызыкчылыгын, Американын карыздары көбөйгөн дүйнөдө азыркы кезде экономикалык жактан бир топ мындай атаандаштыктар бар. Ошондуктан алар өз кызыкчылыгын карап, батышка дагы бир мындай башкачараак мамиле болуп турган чакта, мына ушундай кыйын кырдаалда азыркы кезде турабыз. Албетте Украинаны мындайча айтканда, Украина жалаң эле ошол батыштын куралдары менен согушуп жатат. Украинаны көкүткөн батыш мамлекеттери болуп жатат. Орусия болсо өзүнүн коопсуздугу үчүн аракетин жүргүзүп жатат. Муну албетте ар ким өз түшүнүк, өз призмасы менен карайт. Биз экинчи дүйнөлүк согуш менен азыркы Орус-Украин согушунун байланышын мына ушундайча түшүндүрөбүз. Сиз кандай ойдосуз, урматтуу көрөрман? Албетте өзүңүздүн оюңузду айтып жазып коюңуз. Сөзсүз түрдө талкуулайбыз. Сиз менен Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыз.